Чыңгыз Айтматов. Сонун китептер да бар. Ата, сиз бул китептердин баарын окугансызбы? Сурайсың да. Окулбаган китептерди бул жакка койбойм балам. Ата, бул китеп такыр ачылбап турго, бул китепти окуган эмессизби? Куран. Балам, бул биздин ыйык китебибиз. Чынын айтсам, окуй элек экенмин. Бирок муну да окуй турган учур келет. Азырынча чаң жетпеген, кол жетпеген жерге коюп турабыз. Ой, эмне кылып атасың? Сиз өппөдүңүз? Келе. Китептердин баарын өпкөнгө болбойт. Бир гана Куранды өпкөнгө болот. Түшүндүңбү? Апаң айтчы, чай даярдасын. Excuse me, sir. Do you speak English? Но, кыргызча. Окей. Можно вас спросить? Можно? Это вот сейчас что такое, играет, что песня? Не песня, Да. это Куран, аят, Фатиха. Это очень приятно, мне Да, нравится. Куран. Такой приятный звук. Аяты. А вот как вот понимать, что такое смысл? Вот смысл есть перевод? Понимать, как вот перевод? Перевод? Да. Смысл? Вот что значит это? Фатиха? Сейчас. Окей. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз бу? Мына окуп аткан Фатиха сүрөсү бар го. Ошонун кыргызчасын билесизби, маанисин? Фатиха сүрөнүнбү? Маанисин. Кыргызча маанисин эсте жок болуп атат да. Кое турсаңыз азыр. Эми белгисең, могу билет болуш керек азыр. Мен эсте жок экен. Фатиха сүрөнүн. сүрөнүн кыргызчасын болсо. Жооп билбейм. Кандай эле бирок окуп жүргөндө. Сен билбейсиң. Сен билбейсиң. Булар дос келсең. Кандай жакшы. Бу Фатиха сүрөсүнүн маанисин билесиңби, дос, кыргызча? Фатиха сүрөсүнүн маанисин. Сен де билбейсиң. Достор. Билесиңби Фатиханын кыргызчасын, маанисин? Эч ким билбейм деди. Сен де билбейсиң. Bismillah. Жана пайгамбар айтты: "О эгем, менин элим Куранды таштап койду. Менин элим Куранды таштап койду.